Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urmatly mekendештер, кадырлуу мусулман туугандар. Мына бүгүн Алла субхана тааlanын өзгөчө мээрими, ырайымы төгүлүп турган ыйык Курбан айт майрамынын алдында турабыз. Бүгүнкү ыйык Курбан айт майрамы баарыбызга марек болсун. Бүгүн Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фонду ушундай курбандыктарды чалып, медреседе окуп жаткан медреседеги талабаларга курбандыктын эттерин тарката турган болдук. Ушул кылган курбандыгыбызды Алла кабыл кылсын. Ушул кылган курбандыгыбыздын себебинен Алла субхана таала бардык бейиштин эшиктерин ачып, тозоктун бардык эшиктерин жапкан болсун. Ар дайым ушундай салих, Аллага жага турган, элге пайдасы тие турган, акыретибизге пайда бере турган, бейиштин эшиктерин ача турган, тозоктун эшигин жаба турган ушундай жакшы иштерди кылганга Аллахым өзүнүн мээримдүүлүгү, ырайымдуулугу менен баарыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Алла субхана таала баарыбыздын өмүрүбүзгө береке берсин, илимибизге, билимибизге, кылып жаткан жакшы амалдарыбызга береке берсин. Бул жалган жашоодо жакшылыктын, ачыкча жамандыктын кулпасы кылсын. Ушул биздин Ыйман Аманат коомдук кайрымдуулук фондуна өзгөчө жардам көрсөтүп келе жаткан биздин жүрөгү мээримге толгон, боорукер, колу ачык, сахий мусулман бир туугандарыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бардыгыбыз мына ушул Жорунбек инибизге уруксатты беребиз, ыраазычылыгыбызды беребиз. Мына шу киши биздин атыбыздан шу курбандыгыбызга пычак тартып берсин. Амин. Бисмиллахи Аллаху акбар. Аллаху акбар. تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضعر